Енді Жеңішбек Мамайнусович, сізге сұрау емес мынандай сұныш. Мынау үні қатты шыққан машиналар, анан кейін мотоциклдерді. Қантип дейсақ болады. Бұны мыйзамменен тыйып, атайын ушулар үшін мыйзам шығарыштың кереги жоқ қой деймін. Bir өзіңіздер бір тоқтомменен бе қаул алып, ушуну тыйып салыш керек та. Себеби дегенде көп учурларда бұл түнү болот. Түнгі саат 2-3-4-де ертеменки чейин болот да, 5-6-га чейин болот да. Анан кийин ал убакыттарда канча жарандар уктап аткан болот, жаш балдарды ойготуп атышат. Ушу өзүн көбүнчө ушул трассаларда болуп атат да. Мына бул Советскийдин жогору жагы, анан кийин магистралдарда болуп атат. Ушуларды бир жөнгө салып койсоңуздар, себеби дегенде мотоциклдардагы көп жолду ушу пробка кылгандар да ушулар болуп атат да. Ушуларды бир каттуу бир көзөмөлгө алып коюш керек. Анан кейін бұларға бір өзіңіздер бір тоқтом шығарып, бір өзіңіздердің или мынау өкмөттүн токтому менен болса дагы кылыш керек да. Анан кейін бұларға атайын ушу жанагы үнү катуу чыккандарга деп мыйзам чыгарса болбой калат, эми уят да. Ошондуктан бир ушул токтом боюнча да караштырып көрсөңүздөр, менин сунушум. Анан башка мамлекеттерде өзүңүз билесиз, тыйуу салынган. Ушу бүт бардыгын жанагы элдердин тынчын алып аткандаргачы. Экинчиден мына пробкалар боюнча буну дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек элдерге. Кээ бир мыйзамды сыйлагандар 200-300 метрден токтоп, ошо жанагы тизилип турат да. Калган машиналар келип алып туруп, светофордун жанына келгенде эле мурдун тага калып, ошол жерге кирип кетишет да, бардыгы элечи. Ошолор кылып атышат бүт бардык неме пробкалардычы. Кээ бир мыйзамды сыйлаган адамдар бүт баары эле турушат. Ошону дагы бир мына мамлекеттик телеканалдардан бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бир ошо бир иштер жасаш керек деген ойдомун мен. Ошого кандай карайсыз? Мына кеч жагында өзүбүз шумомер деген бир аппарат бар. Ошол шумомер ошол глушительдердин канчалык дециметрдин өлчөбү боюнча тиешелүү корутуусун чыгарып берет. Ошол аппараттарды жаңы сатып алдык. Азыр тиешелүү рейдтерди жүргүзүп атабыз. Бул боюнча сөз гана протоколдор түзүп, тиешелүү айдоочуларга тартип жазасы тартылат. Андан сырткары жана пробкалар боюнча ооба туура айтасыз, биз негизинен аткарган жалпы эле профилактикалык иш-чараларыбызды элдердин арасында айрыкча жол каттамын катышуучулар, бул жөө жүргүнчүлөрбү, автоунаа айдаган жарандарбы арасында сөз гана биринчиден жол эрежесин сактоо, экинчиден жана сиз айткандай бири-бирибизди туура түшүнүү, айрыкча шартка жараша жалпысынан эле айдоочулардын тарабынан маданияттуу калыптандыруу максатында бир топ рейдтик профилактикалык түшүндүрүү алдын алуу иш-чаралар өткөрөбүз. Аны байма-бай телевидение, пресс аркылуу чалдырып жатабыз. Сунушуңузду кабыл алдым. Ушул жанагы мамлекеттик телеканалдардан ушуну көбүрөөк берсеңиздер, түшүндүрүү иштериничи. Жанагы орусча айтканда водительская солидарность болуш керек. Анан кийин баары эле келип алып туруп эле мыйзамды уккандар 300 метрге чейин тизилип турат, калгандары келип туруп эле оңго же солго кошулуп, ушул жерден кайра кете берет да, аркадагы тургандар тура берет ошол бойдончу. Ошону түшүндүрүү иштерин кылыңыздар. Анан кийин берки жанагы сиздердин ишеним телефонуңуздарга чалбай эле, советский бүткөндөн кийин ким магистралдан өткөндөн кийин ошол жерге бир коюп коюңузчу, бир саат 1-ден 3-кө чейин турсун, ошол жерде эле бир жок дегенде бир 50-дөй 60-дай ошонун машинаны кармайсыздар. Ошо жана үйүнө катуу чыккандарды, себеби дегенде ал жак спальный район болуп эсептелинет. Бардыгы ошо элдерди чочутат, жаш балдар да чочутат да, ошо катуу үн чыккан машиналар, мотоциклдар. Ошону эске алып койсоңуздар. Рахмат, кабыл алдым.